ре, фа, ре, фа, ре, фа, ре, фа. Ошондо бардык манжалар жакшы чыгат. Эми сөмөдөн баштап чогултабыз. Манжаларды жинайбыз дагы кайрадан чыпалактан бардыгын ачабыз. Мынакей кеттик. Дагы кичинекей мындай тегерек кыймылды унутпаңыздар. Ре, сөзсүз түрдө ре фаны так баспасаңыздар, ушул жерге келгенде көп окуучулар бул жерди жаман ойноп коюшат да. Бизде музыканттар фальш деп коет да. Мисалы үчүн фальшивые деньги, жасалма акча дегендей. Жасалма үндү туура эмес, так эмести. Биз ошо музыканттар фальш деп коет. Фальш ойногоңуздар макулбу? Манжаларды дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Эми комузду ылдый түшүрөбүз. Сыйгалантып ылдый түшүрүп аткан кезде баягы манжаны өйдөгө черткен кол ойнотмо менен түшүрөбүз. 8 жолу чертилет. Түшүрүп баратканда сындырып алып багыла, комузду түшүрүп алып багыла жерге. Сөзсүз түрдө жардам беребиз. Мындай кылып, денени мындай жардам берип, компактно түшүрөбүз. 8 жолу ойногондон кийин жанагы байланыштыруучу сүйлөмдү эми эң акыркы жолу 4 эмес, 3 жолу ойнойбуз. Эми 5 жолу ылдый чертебиз. 1, 2, 3, 4, 5-нчисинде эй деп кыйкырып койсоңуздар болот. Оппа деген жерде жанагы көтөрүп атканда ре, оп, фа деп кыйкырып койсоңуздар болот. Бардыгыңыздарга ийгилик. Түшүнбөгөн жерлер болсо суроолорду комментарийге жазгыла. Эми башынан аягына чейин ойнойбуз. Кайсы сүйлөмдү канча жолудан черткенди, мисалы үчүн адашып калсаңар, азыр эми бардыгын текшеребиз. Эми текшерип коелу. Атай Огонбаев, Машботой. Кайсы сүйлөм канча жолу ойнолот айтып турам. Анан манжалар 8-тен барды. Анан мындай түшөбүз. Туташтыруучу 3, анан ре 5.